Siz meni geçirip koyağınız, sizin gelişimizge karaganda güçlürөөк gelişimde Askar Akayev менен İslam Abdülganiyev түзгөн. Түбөлүктүү достук жөнүндө деп. Biz Kırgızlar delimitasyаны бүтпөй атып, алар демаркациясын бүтүрүп койгон. Бүтүндөй бардык жерге 5 метрлик танктар өтө албай турган кылып туруп орлорду казып, зымдарын тартып койгон. Одностороннем порядке. Хотя ушул келишимдерде эч ким сөзсүз соңку мезгилге жеткенге чейин бир тараптуу демаркацион иштер жүргүзүлбөйт деп турат келишимде. Бул келишимде силер мен айтып коеюн, бир Өзбекстан мурдунун учуна илип да койбойт. Суроо берет да. Тепкиде калам, билем. Дагы да күлк болот билем. Процедурный да. Азыр бир топ депутаттар суроо берет да. Анан Адахан Кимсамбаев сүйлөй береби. Сиздин ордуңузда Чыңгыз Азаматович отурган, Адахан Кимсамбаев садага чапкан. Сиз да мында калы салып барыңыз, сиз да садага чалып кетпеңиз. Биз дагы суроо берели да. 1 саат сүйлөй береби. Кооптуу эмес бул. Ошол мезгилде мына 30 жылдан бери сиз жогорку кеңештин спикери болдуңуз, 30 жылдык тарыхты ичинде. Вице премьер-министр болдуңуз. Ошол мезгилде чечпей белеңиз, ошол мезгилде. Ал маселени башка. Жок, конкрет мына сизге суроо. Эмне көтөрбөдүңүз ошол мезгилде? Чечиш керек болду ошол мезгилде. Анан сагызганда сайрап эле айта бербейчи. Чүнчү калы салып барыңыз. Отура беребиз. Мына жерде турат, Абдулат мырза. Управление, мен сизден суранам. Действительно, башка депутаттарга да мүмкүнчүлүк берели. Ошондо сиз эске алып койсоңуз. Анда кандай кылышыбыз керек? Мен суроолор урматтуу төрага. Суроону бериңиз. Бирок эске алып койсоңуз деген сураныч. Урматтуу төрага, процедурный да. Урматтуу кесиптештер, бири-бирибизди сыйлайлы. Улан мырза, Рысбек мырза. Адахан Кимсамбаевич ошо Кемпироваттын жанында төрөлүптүр. Өзү айткандай чаң кечип чоңоюптур. Анын тилин кыркып, сүйлөтпөй койгонго акыбыз жок. Суроолору 5 экөн берип алсын. Түз эфир болуп атат. Коомго түшүндүрүп, эгер мыйзамдын чегинде бир маселе болсо эмнеге тосушубуз керек? Эми сүйлөтпөй койгонго чейин барган эмени токтотпойлу? Жок, Шайлообек мырза, сиз туура түшүнсөңүз, бул жерде карашы азыр кайра келип бере берет да, биз да берели да суроолорубузду. Сиз бересиз, сизге убакыт келгенде 1 саат бериңиз. Биз регламентти кабыл алган жокпуз да, Адахан Кимсамбаевич 3 мүнөттөн кийин сүйлөбөй койсун деп. Урматтуу депутаттар, баардыгыңыздарга кенен убакыт беребиз. Анда сиз башында урматтуу төрага регламент кабыл алып койбойсузбу? Суроо бергендер 3 мүнөттөн кийин ашпагыла деп. Эми ал бул жерде комитетте кенен кесири талкуу болсун деп керек го бул жерде. Эмнеге биз аны чектеп атабыз? Баардыгыңыздарга мүмкүнчүлүк. Шайлоо Карович, Улан Белбаевич, урматтуу депутаттар, мындай кылалы. Бере турган сурообузду берип алалы, коомчулук көрүп жатат. Бердиргиле да. Азыр Шайлоо Карович, мен сураган. Менин атым чыгып кетти, Адахан Кимсамбаевич айтып калды, Улан мырза деп. Адахан Кимсамбаевич, сиз туруп айтасыз 20 февраль 2017. Улан мырза, Адахан Кимсамбаевич бүтүрүп койбойлу суроо. Эми азыр мен сизге анан убакыт берет. Убагында айтып алайынчы, 20 февраль 75-жылы 74-чү постановление менен Ахматбек Сүйүнбаев кайрылып атат. Бирок өзбек тарап жооп берип атат. Ошо жооп бергендин ок койсоңуз туруу болмок. Сиз ок коңузчу ошону. Абдулат Абдраимович. Мен окуп бердим. Азыр токтоп тургула. Урматтуу депутаттар. Улан Болотбекович окуп берди. Адахан Кимсамбаевич өзү окуп берди. Эми угуп турсуздар, мен айтайын деген. Бул 10 жылдан кийин кайрылуу. Кыргызда сөз бар. Жөө өткөндөн кийин кылычын ташка чап дейт. 10 жылдан кийин мындай нерсе болгон болбойт да. Тура кандайсыздар? Ошону так айтпайсызбы? Окусаңыз сиз. Жо, мен окуп, мен айтып атам, айтсам. Окуңуз, катыра окусун, эл уксун. Азыр мындай мүмкүнчүлүк берели. Жооп бергенге дагы мүмкүнчүлүк берели. Адахан Кимсамбаевич, улантыңыз. Окуганда эми силер менин убактымды өзүңөр алып атасыңар да. Жоо кетелек. Жоо кетет, качан Президиум Верховного Совета Киргизской ССР принимает постановление, то есть парламент. Ошондо кетет жоо.